Нөшүрүлгөн жамгырдан кийинки селдин кесепеттери. Кече 26 июль күнү саат 19:30 чамасында Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда анын кесепетинен Охна сел өтүүчү сайында 6 көпүрө жараксыз абалга келди. Учурда калыбына келтирүү иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматына таянсак, Кадамжай районунда Кызыл Булак Тамаша Унаа жолунда сел жүрүп, суу өтүүчү 5 түтүктү бузуп кетти. Учурда жол жабылып, атайын техникалар тартылып, жолчулар калыбына келтирүү иштерин аткарып жатышат. Кадамжай районунун тургундарынын айтымында кечээ күнү болгон сел Киров айылынын Жошолу көчөсүндөгү жолду бузуп, элдердин эгиндерин жууп, ага катары эле 2 көпүрөнү сел агызып кетти. Бизде ушундай ар жылы сел, суу басканда кыйынчылык жаралат ар дайым. Бизде таза суу проблемасы чоң көйгөй жаратат да. Элдерибиз ушундай сел келгенде таза суудан кыйналып, селде мына жаман суулар агат, туалеттердин агындылары агат, саркындылары, мусорлар агат. Ичкенге мажбур болобуз да ушул сууларды. Кунутуп ичебиз, кыйынчылык жаратып атат ушул. Бизге ушундай эмеде жардам берип, таза сууду куру берсилер. Ушундай эле сел Бакан районунун Кара Булак айылында да саат 17:30 чамасында катталды. Натыйжада 15 жакын айыл тургундарынын короолорун суу каптап, эгиндерин жууп кеткен. Жергиликтүүлөрдүн айтымында кыйроолор адам өмүрүнө зыян келген жок.